агаман башкача кылык жоруктар пайдалана баштады. Урт эпкиге алып, кайрадан сунуштады мага, кел ушундай кылабыз деп. Анан 4-5 жыл ошондой болуп турду. Ата-энем жок кезде. Анан бир байке жазды. Демек ал чыгармачылыкта жүргөн белгилүү инсан. Ооба. Экөөбүз бири-бирибизге жактык. Почти мамилебиз 3 айга созулду. Мен сага ачык эле айта берейин, сен мага жагып калдың. Анан үйлөнгөнгө бел байладым. Көбүнчө эркектик гормондор эмес, женский гормондор күчөп, ал жака кызыгуулар пайда болуп баштайт экен. Ал жака деген кызыгуулардын бар экенин, кыздарга деген кызыгуу тартпайт, мырзаларга деген кызыгуулар. Демек кичинекей эле группаларда 10 миңден ашуун зордук-зомбулукка кабылган эркек мырзалар бар. Ооба. 15 жаштан 45 жашка чейин десем болот. Мырзалар эле 3 жаатка бөлүнөт да. Мындай эркектин милдетин аткаргандар, аялдын милдетин аткаргандар, эркек менен аялдын милдетин чогуу аткаргандар бул 3 жаатка бөлүнүшөт. Биринчи башында 2-3 адам жок деди, сен жашсың, да 2-3 жыл бар, чоңоюшуң керек дешти. Балдар менен дагы жашагандан да коркосуң да азыр. Жатаканада жатып эле балдар ичимдик ичишип, анан бири-бирин зордуктап коюшкан. Ооба, ошентип темага кирип калгандар бар. Аялдап жолуктум. Анан Бишкектин өзүнө эле көргөндө эле 10 миңден ашуун, тем более мен кичинекей группаларга кирдим. Аябай көп экен. Ал мезгилде агам кошо жашаган себептен агам коркутуулар болду. Жарым саат убакытка жетпеген өлчөмдө келди. Жакшы маркадагы эле машина келип күтүп алды. Сиз ушулсузго десем, жок, мен ошого окшош турушат деп мен алдап койду. Жашырып койду. Жашырды. Массаж жасап, бизнес кылгандар бар. Сен бөлө балага десем болот. Мондой күч колдонгум келди, баягы кызыкчылык болгон үчүн. Бир жашыраак эле бала менен тааныштым. Казакстандын жаран экен. Мага акча сунуштап, жайында Турцияга алып барып салдырып келем, менен болчу деген сыяктуу ар кандай ошол учурларда үй бүлөлүү мырзаларга көп жолуга баштаган себептүү. Орозодо шайтандар кишенделип калат дейт эмеспи? Дин жаатында кыз издөгөнгө аракет кылдым, таптым. Демек умрага барып келип, намаз окуп жүрүп деле бул жолдон чалгандар бар, Албетте бар. Тагдыр бизи өз арабасына салып алып, ары бери калчайт тура. Эркектик намысымды тебелеп, мени кордогон адамдарга канчалык таарынып, жинденсем да тагдыр алганын кайра кайтып бербейт экен. Өзүм каалабасам да, өзгөнүн кызыкчылыгынын айынан жапа чегип, бул жолдо жүргөнүмө өкүнөм дейт биздин бүгүнкү каарманыбыз. Ал кезде мен 7-8 жаштарда болчумун. Болчулду айтканда, ошол учурда айылда ата-энем менен бирге турчубуз. Ата-энем менен биргеликте менден 9-10 жаш улуу болгон эми бир тууган эмес, мындай жакыныраак агабыз биз менен кошо турду. Тууганыбыз. Жакын тууганыбыз кошо туруп, анын ата-энеси алыста болгон, мигрант болгон, башка чет өлкөдө. Анан биз эми айыл жергесинде болгон үчүн ата-энем көбүнчө районго ылдыйга түшүп кетишет, шаар жака түшүп кетишет. Жайында, жайлоо мезгилинде жайлоого болуп кетишет. Анан үйдү карап калганы мен менен агам экөөбүз көбүнчө калып аттык. Ошол учурларда агам негизи мындай урт эпкиге алып, мондой иштердин баарын мага жасатчу да. Анан макул деп аларды жасаганга өкүнбөйм. Бирок кийинчерээк уже агам башкача кылык жоруктар пайдалана баштады. Мондой мага деген кандай десем, кармалап,
мындай башкача эле кылчулуктар кыла баштады. Анан мамилеси өзгөрө баштады. мамилеси өзгөрө баштады. Анан мен ал мезгилде жашым да эчтекени билбейм, түшүнбөйм. Хорошо деп эле жүрө бергем. Кийинчерээк уже агам ачык эле айтты. Там келип ушундай кылалы деп. Мен жок деп айттым. Жок деп макул эмес болдум. Анда дагы ошол жерден эле урт эпкиге алып, кайрадан сунуштадым ага, кел ушундай кылабыз деп. Анан мен аргасыздан корккондуктан макул болууга аргасыз болдум. Анан макул болуп, ошол туура эмес жолдо биз почти агам ал маалда 18 жашта болсо, ошо 22-23 жашына чейин 4-5 жыл ошондой болуп турду. Ата-энем жок кезде. Сизге зордук зомбулугу 4-5 жылга чейин уланды. Бул ошол мен жаш кезимде болгон себептүү. Ал учурда уже баягы адамдын негизи эле инсан баласынын гормондорунун жетишүү убагы болуп саналып калат экен. Ошол моментте моундай көбүнчө эркектик гормондор эмес, женский гормондор күчөп, ал жака кызыгуулар пайда болуп баштайт экен. Анан ошондой болуп уже бул жаатка уже интересный. Бул ошо жаш кезибизде, жаш болгондо ошо негизи эле инсан баласынын гормондорунун жетишүү убагы болуп эсептелет экен. Ошол учурда менин ошол жолдо болгон үчүн эркектик гормондор эмес, наоборот женский гормондор пайда болуп, алар көбөйүп, жетилип, ушундай бир туура эмес жолго түшүп калууга себепчи болду. Мен эң биринчи 16 жашымда келдим шаарга, Бишкек шаарына. Келип, жаңадан телефон алып, ошондой чаттарга кирип, Instagram жана башка моундай телефондогу сайттарга кирип, үйрөнүп баштап. Кийин уже мен билдим да, уже эс тартып, бардыгын уже ал жака деген кызыгууларым бар экенин, кыздарга деген кызыгуу тартпайт, мырзаларга деген кызыгуулар тартып, ал жаатка кызыкканын билип калгандан кийин уже интернеттен негизи мындай эле изилдей баштадым. Жалпы айтканда ал жааттагылар мындай деп аталат экенин билгенден кийин моундай телеграмдан поискке жазганда группалар чыгат экенин билдим да, ошол момент ошол жаатты мен жазып көрдүм. Жазып көргөндө именно ошол жаатта группа жок экен, башкача группалар бар экен. Ошентип бири-бирине кирип атып, негизги эң кичинекей группаларын таап алдым. Ал жактын антип сактанганын себеби ал жакка моундай жок үчүн бул темага жаңы кирип аткандардын маалыматы жоктордун кирүүсүнөн сактануусу экен негизи. Мен башынан эмнеге мындай деп түшүнгөн эмесмин, оңой эле кире беришпейби деп. Ошентип биринчи 16 жашымда чаттарга кошулдум. Кошулганда негизи анда деле адамдар аябай көп болчу. Миңдеген адамдар болчу да. Адамдардын жашы канчадан канча жашка чейин? Жашы 15 жаштан 45 жашка чейин десем болот. Бирок негизи жолуккан келгенде 18-19, 20 жаштан өйдөлөрүңө гана макулдук беришет. Мен да ал маалда 16 жашта болгон себептүү. Биринчи башында 2-3 адам жок деди, сен жашсың, 2-3 жыл бар, чоңоюшуң керек дешти. Дедим, булар мени по-любому жолукпайт экен да, жаш деп, анан уже аргасынан кызыкчылыктын айынан жашымды чоңойтуп 19-20 жаштамын деп айтканга туура келди. Кызыгчылыктын айынан ошентип аялдап жолуктум.
жолукканда кээ бирлери макул болуп, эми ошол жакта жаңы болгон үчүн мындай макул болуп, үйрөтүп, тиги буларны айтып, мындай бул жаатта эмне бар, адамдар кандай болуп бөлүнөт, эмне кылыш керек, баарын үйрөтүштү. Анан кээ бирлери көргөндө эле ошол жерден эле тынч эле үйүңө бара бер, мындай жаш экенин билип, ошол жерден эле мындай кайра баш тарткандар болду. Ошентип кайра айылга барып, жүрүп, кайра 18 жашымда 19га жакындап калганда келдим. Кайрадан Айыл жергесинде 2 жыл ата энеңиз менен кайра турдуңуз, айыл жергесинде туруп, белгилүү бир шартка байланыштуу айыл жергесинде туруп калдым. Андан кийин Бишкек шаарына кайра келип, 18 ошол айылда турган кезиңизде деле мындай кызыгуу күчөдү. Ошондо деле изденип баштадыңыз. Кызыгуу күчөдү, бирок айыл ошондой жакшы, интернет жакшы тартпаптыр. Моундай анчалык соцсеттерге кирүү мүмкүн эмес болду. Ошол себептүү ал жака кирбей, айылда иш болгон себептүү мында алак сууга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Кийин кайра уже бул жака келип, уже бул жакта шаарды көргөндөн кийин 18-19 жашымда кайра күчөдү. Кайра эле уже телефон колго тийди, интернет бар. Кайра эле чаттарга билип калгандан кийин сразу эле оңой эле таап кирип кеттим мунусунда. Мунусунда киргенде биринчи таң калганым адамдардын ошо кичинекей эле Кыргызстаныбызда, Бишкек шаарынын ичинде эле негизи группалар ар областарга бөлүнүп, өзүнчө группа болот. Мисалы Ош облусундагылар Бишкек облусуна кире албайт да группагачы. Ошондой болуп, анан Бишкектин өзүнө эле киргенде эле 10 миңден ашуун, тем более мен кичинекей группаларга кирдим. Аябай көп экен. Мисалы мен ал жерде адресин жазат да, мен мына жердемин десең эле уже 5000 жетпей, уже 20 чакты адам мен да ушул жердемин, жоголдубу деп жазышат. Демек кичинекей эле группаларда 10 миңден ашуун зордук зомбулукка кабылган эркек мырзалар бар. Эми жалпылап айтканда баардыгын зордук зомбулуктан деп айтыш кыйын. Негизи мен таанышып, маектешип көргөндөрдүн 100% эле ушул зордук зомбулуктун айынан киргендер. Бирок мен ошол группага өздөрүнүн окуяларын жазып турат да. Мындай окуп калганда көпчүлүгүңөр эле ушинтип зордук зомбулукка кирипсиңер го. Анда мен эмнеге анчалык зордук зомбулук көрбөйм, менде эмнеге кызыгуу бар деген адамдар болду. Бирок аз. Ошол себептүү менде 80-90% зордук зомбулук менен, калганы балким нарагынан, гормондордун кесиринен деп айтсам да болот. Ошол сизге зордук зомбулук көрсөткөн агаңыз өзү ушундай жаатта жүргөн мырза беле? Ал маалда билбептирмин, анан ал менен деле бул жаатта ачык сүйлөшө алган жокмун да. Сиз ушул жаатта жүрөсүзбү деп, анан Ошол сизге зордук зомбулук көрсөткөн агаңыз өзү ушундай жаатта жүргөн мырза беле? Негизи бул ага менен ушул жаатта жүрөсүзбү деп ачык сүйлөшө алган жокмун. Бирок мен билем анын бул жаатта жүргөнүн. Бул жаатта жүрөткенин билем, бирок ал менин бул жаатта экенимди, наверное, билбейт. Эмне себептен ата энеңизге айткан жоксуз? Балким ата энеге айтуудан уялсаңыз, полиция кызматкерлерине айтып, ага кандайдыр бир чара көрсөтүп оюңузга келген жокпу? Ата энеме айткан себеби негизи жашымда балким айтып салмакмын, балалыктын оюн чалалыгынан. Ал мезгилде агам кошо жашаган себептүү агаман коркутуулар болду. Айтпайсың, айтсаң кайрадан эле урам деген сыяктуу. Эми ал жөнүндө уже айткандан эле коркуп калдым да, айткан жокмун. Кийин уже ойлоно келгенде уже кайра наоборот айыл жергесинде болгон үчүн тууган урук чыксаң эле баары дос тааныш, балким айтып, полиция кызматкерлерине маалымат берсең, ачыкка чыгып, мондай
досторумдун, тууган уруктун, тааныш уруктун башкача көз менен карап, мени шылыңдоосунан коркуп, уялып айта алган жокмун. Агаңыз тарабынан дагы кандайдыр бир коркутуулар болдубу? Эгерде айтсаң деп. Ооба. Айтсаң, негизи эң катуу кеткени ошо бирде аябай экөөбүз урушканда, мындай айтам деп эле айттым да, мен айтам азыр адамдарга ушинтип атат деп десем, айтсаң эле өлтүрүп салам, өлтүрүп коюш оңой эле, мага баары бир деген сыяктуу. Ошол жерден аябай ооруп токмо көргөндөн кийин уже ата-энем бат-бат башка жака барарын билген себептүү, акам мени үйдө калтырарын билген себептүү айта алган жокмун. Ошентип бул жака Бишкекке келип, чаттарга кирип, чоң чаттар көрүп, жазышып, таанышып, пикир алышып баштагандан кийин өзүм ойлонуп, бул жаатта эмнеге жүрүшөт, кантип кирип калышты деп моундай изилдей баштадым. Ошентип зордук зомбулукка токтолгондон кийин анан кээде адам өзү каалаган тамагын жегиси келсе, жемей сайын тарта берет да, күчөпчү. Менде да ошондой эле күчөп, анан мен да кээде үйдө отуруп эле жазам да, чаткач ким бар, ушул жактамын, ким келет десем, анан бир байке жазды. Анан негизи бул чатта жазышкандар бири-бирине сүрөтүн жөнөтүп, жаштарын айтып, анан жолугушат да. Ал деле адаттагыдай сүрөт жөнөттү, мен деле ишендим, балким ушул агадыр деп. Мен деле өзүм эле сүрөтүн жөнөттүм. Жарым саат убакытка жетпеген өлчөмдө келди. Жакшы маркадагы эле машина келип күтүп алды сырттан. Анан чыгып машинага отурганда эле биздин бир чыгармачылык жаатта жүргөн бир агабызга негизи популярдуу болгон себептүү, көп тааныган себептүү мен аябай окшоштурдум да. Окшоштуруп айттым сразу эле, сиз ушулсуз го десем, жок, мен ошого окшоштурушат деп мени алдап койду. Жашырып койду, э? Жашырды. Анан мен айттым, сиз неге өзүңүздүн сүрөтүңүздү жөнөткөн жоксуз анда десем, мен башкаларга өзүмдүн сүрөтүмдү жөнөтүүдөн кооптунум деди. Ана хорошо деп анан машинасына салып, экөөбүз айланып бир сыра келгенден кийин, мен сага ачык эле айта берейин, сен мага жагып калдың. Мындай менен бат-бат жолугуптур деген сунушун билдирди. Өзүнүн Instagram баракчасын көрсөттү. Там өзүнүн мондай ошол адам экенин далилдөө үчүнчү Instagram баракчасын көрдүм. Анан хорошо деп чыгып кеткенден кийин мен негизи ошол жерде эле аябай таң калдым. Кантип мен бул адам мени ушинтем депчи. Демек ал чыгармачылыкта жүргөн белгилүү инсан. Ооба, белгилүү инсан, үй бүлөлүү инсан, үй бүлөсүн, аялын, жубайын, балдарын баарын көрсөттү. Мына ушундай деп. Мага аябай моундай жакындагысы келди. Баардыгын ачык эле айтып көрсөтө баштады уже. Анан мен жок дедим. Андан кийин уже бир жума өтө элек жатып, мен үйдө отурганда жаза баштадым. Мен уже андан корктум, ага жолуккандан жерден чогуу жүрүп калсам билип калат. Анан хорошо деп ал кеткенден кийин жок дегенмин. Анан бир күн эле мен тойдон чыктым, экөөбүз жолугалы деп жазды. Анан мен жок дедим. Мен жолуккум келбей эле десем, менин операторлорум баардыгы жанымда. Азыр сени үйүңдү эле билем, барып тарттырып, сени жөн эле оңой эле шерменде кылдырып салам, мага баары бир деди. Коркутту. Анан мен жана баягы өзү стресс ойго тез батып кеткен себептүү сразу эле баалы жерден ата-энем ойлонуп, өзүм досторум арасындагы ситуациям ойлонуп, анан сразу эле макулдугун берип салдым. Анан хорошо деп жолугуп, жолукканда айтты башында эле, сен мага ушундай жаап калгансың, өткөндө эле айткам, мен сени жанымда алып жүрөйүн, баардык каражаттарыңды өзүм чыгарып төлөп берем, ушундай кылып, жанымда жүрсөң болду деп айтты. Анан мен жок, мен айта албайм,
бул жаман жол экенин өзүңүз деле билесиз. Бул жаман жолдо мен кантип тамактанып, кантип өзүм жүрөм деп айтып, болушунча өзүмдүн жаман кылыктарымды көрсөтүп, андан алыстоого аракет кылып, андан кутулдум десем болот. Мисалы, ал чатта отурган мырзалар канча жаштан канча жашка чейинки мырзалар болот? Ал чатта 16-15 жаштан баштап 45 жашка чейинки мырзалар бар. Көбүнчө 25 жаштан 35 жашка чейинки мырзалар басымдуулук кылат. Ушулар көп болот. Мисалы, биз жолугушабыз деп калбадыңызбы? Мисалы, ошол жолугушуу үчүн акча аласыздарбы? Жолугуш үчүн эми бул жаатта мырзалар эле 3 жаатка бөлүнөт да. Мындай эркектин милдетин аткаргандар, аялдын милдетин аткаргандар, эркек менен аялдын милдетин чогуу аткаргандар бул 3 жаатка бөлүнүшөт. Анан уже баягы аялдын милдетин аткаргандар уже кадимкидей пост кылып эле өздөрүнүн сүрөтүн коюп, канча саатка канча, суткасына канча акча талап кылат, баардыгын как обычно жазып, банк номеринин баарын жазып коюшат. Мен дарегиме жаза турган болсоңор сүрөтүңөрдү жасайсыңар, чекти жөнөтөсүңөр. Анан ачабыз деп ал жаатты бизнеске айландыргандар дагы бар. Анан кээ бирлери өзүнүн каалоосу, кызыкчылыгы үчүн эле акчасы жок эле жолугушат. Бул жаатта массаж жасап бизнес кылгандар бар, ошондой аялдардын ролун аткарып бизнес кылып акча жасап жан баккандар бар. Бирок мен Бир гана эркек мырзаларга, бир гана эркек мырзаларга, бирок мен ал жаатка кызыгып, акча үчүн ал жаатка анчалык кирген жокмун. Мисалы, айтып калбадыңызбы, гормондор ойнойт депчи? Анан өзүңүз дагы башка бирөөгө күч колдонуу болгонбу? Негизи башында ушу 18-19 жаштарымда бир кантсем бөлө балага десем болот. Мондой күч колдонгум келди, баягы кызыкчылык болгон үчүн. Бирок мен ойлоно келип, балким мен да өзүм башыман өткөн себептүү буга мындай күч көрсөтүп койсом, бул эртең балким травма жолго түшүп, балким мендей кыйналып калат деген ниетте ага андай күч көрсөтө алган жокмун. Башка бирөөнүн тагдырын бузуп алуудан корктуңуз. Башка бирөөнүн тагдырын бузуп алуудан корктум. Мисалы, ушул эле жакта жүрүп, чаттарда жүрүп, адамдар менен жолугуп, бирөөнү жакшы көрүп калып, бирөөгө сезим ойгонуу болобу? Ооба, болот. Тап жарым жылга жакындап калды. Ушул чатта эле жашып, ошол мен жашап дале, тарап дале бир жашыраак эле бала менен тааныштым. Казакстандын жараны экен. 5 жылдан бери Кыргызстанда эмгектенет. Анан ал менен жолугуп, жаш деле менен 1-2 жашка улуу. Экөөбүз бири-бирибизге жактык десем болот. Жагып, анан ал да аябай жактырган сезимин айтып, мага мындай ал дагы мондой менин анын жанында жүрүүмдү аябай каалады да. Мага акча сунуштап, жайында Турцияга алып барып салдырып келейин, мен болчу деген сыяктуу ар кандай мондой өзүнүн сунуштарын билдирип атты. Мен деле башында баягы сезимдин бардыгынан дейинби, же кызыкчылыктан дейинби макул болуп, почти мамилебиз 3 айга созулду. Андан кийин уже ойлоно келип, травмач жолдо жүргөнүбүздү ойлоно келип, баягы орозодо шайтандар кишенделип калат дейт эмеспи? Ошол себептүү орозодо бир аз шайтандар азайып, орозобузду кармап, диниябизге кичине бекем болуп, өзүбүздү ал жааттан да куткара алдык десем болот. Ошол орозо ичиш, орозодон бери уже 2 айга жакындап калды. Буюрса бул темадан
чыкканы аракет кылып атабыз. Өзүңүздү алыстатуу үчүн кандайдыр бир методдорду, ыкмаларды колдонуп көрдүңүзбү? Бул иштен алыстайын деп. Ооба, 19 жашымда биринчи дин жаатына кызыгып, анан дин жаатынан дагы мен балким үйлөнсөм бул жааттан чыгып кетем деген ой болду. Анан дагы дин жаатында кыз издөөгө аракет кылдым, таптым. Таап ал менен маектешип, бирок бул жолу kendime ачык айткан жокмун албетте. Үй бүлөлүү куралы деген максатта сүйлөштүм. Ал да макулдугун берди, ата-энеси менен тааныштым. Ал да ата-энем менен таанышты. Анан той негизи чечилип, баардыгы чечилип калгандан кийин эле почти ошол той чечилип калгандан кийин мен жанагы ошол учурларда үй бүлөлүү мырзаларга көп жолуга баштаган себептүү эртең аялыма, балдарыма таткысыз болуп калам деген ой эле маанисиз эле бир проблема чыгардым дагы, мамилени токтотуп салдым дагы. Динге бекем болуп, башка эле методдорду колдонуп, аракет кылып бул жолдон чыгып, анан үйлөнгөнгө бел байладым. Ал мисалы үйлөнө турган кызыңыз менен канча ай сүйлөштүңүз? Үйлөнө турган кыз менен биз почти 6 ай көлөмүндө сүйлөштүк. Сезим болдубу? Сезим, кызыгуу же бир гана ушул так мени ушул иштен алыстатсын деген ой менен гана сүйлөштүңүзбү? Кызыкчылык болду, кызыкчылык эмесин болду. Дин жолунда жакшы болгон үчүн мени чыгарып кетет деген кызыкчылык болуп, бага кызыгып мондай неме кылдым. Бирок мондай чыныгы сезим, чыныгы сүйүү болгон жок. Демек, ага айым катары кызыгуу болгон жок. Кызыгуу болгон жок. Ата-энеңиз менен мамилеңиз кандай? Жакын сүйлөшөсүзбү? Ооба, ата-энем менен жакшы сүйлөшөм. Негизи дин жаатында жакшы эле атайын ушул жолдон чыгыш үчүн дин жаатында билим алгам да. Анан ошол маалда уже биринчи эле бизде ата-энени сыйлоодон баштаган себептүү. Ата-энеми биринчи орунга коем. Ата-энем сыйлап, ошол себептүү дагы мондай ачыкка чыгып, бул жолго до конца кирип кетүүдөн сактанып, ата-энем бар үчүн дагы кыйла алыстап, өзүмдү карманып аткан учурум. Мисалы, жанакы чатта сиз айтып калдыңыз 45 жашка чейинки мырзалар бар депчи. Мисалы, сиз жаштарын карап туруп жолугасызбы? Ооба, бул жакта атайын неме болот, там параметрин жазып жөнөт деп жазышат. Ал жака бүт боюң канча, весиң канча, жашыңды баардыгын жазып жөнөтөсүң. Анан ошого карап өзүңө жагып ылайыктуу болсо макул дейсиң, жакпаса жөн эле коел деп ошол жерден сүйлөшөбүз. Мисалы, ошол жолугушуудан кийин чындап жактырып калып, тынчыңызды алган адамдар болобу? Ооба, тынчымды алгандар учурда деле бар. Мен баардыгын өзү негизи биз сүйлөшүп атканда сөзсүз түрдө уже жолуга турганга келгенде уже телефон номерлерди беришибиз керек болуп калат да. Ошол себептүү телефон номерлерим бар себептүү алардан кээ бирлеринен кутула албай келем. Өздөрүнүн акчасын уштап жатышат. Мондай баардыгын мен төлөйм, мен каржылайм, сага да акча берем, келип койчу деп сурангандар бар. Мен учурда баардыгынан баш тартып жатам. Эң көп акча сунуштаган канча миңге чейин болот? Эң көп сунуштаганда ошол жанагы казак жараны эле болобу дейм. Ал негизи мага жолугуп турган кыз зарплата катары төлөп берем деген сунушту айтты. Учурда эми биздин Кыргызстанда орточо айлык примерно 30-40 болот окшойт.
почти андан дагы көбүрөөк өлчөмдө ай сайын акча төлөп берем деп мага мондай сунушун билдирди. Еще Түркияга алып барып келем деп сунуштарын билдирди. Мен баардыгын четке кактым. Сезим барында башында хорошо дедим. Бирок акчасын алган жокмун, бир да сомуна тийген жокмун, алган жокмун. Кийин уже ойлонуп келе, уже мен андан отказ кыла баштагандан кийин ал ошол сунуштарын билгизе баштады да. Ошол себептүү ушундай чечимге келдим. Ал мырзадан алыстап кетишиңизге эмне себеп болду? Ал мырзадан алыстап кетишиме себеп ал негизи өзүнүн ордун таптым деп уже каржы жагына баардыгынан өзүнө мондай ылайыкташтырып алгандан кийин үйлөнбөй эле ушул жаатта эле өзүнө бир шерик таап алып жүрүүнү максаттап жүргөн экен да өмүр бою ушул жолдо эле өтүп кетейин деген сыяктуучу. Анан мен өзүмдүн оюмда бул жааттан чыгуу аракетим болгон үчүн анын ою мага мондой туура келбеді дагы, ошол себептүү андан алыстанганга туура келди. Демек, сиз ал мырзанын бул жолдон алыстабашын билгенден кийин жок, мен туура жолго түшөм деп сиз башка жолду тандап кеттиңиз, э? Азыр туура жолго түшүү үчүн кандай аракеттерди кылып жатасыз? Бул жолдон алысташ үчүн? Бул жолдон алысташ үчүн ушу үйлөнгөндөн коркуп калгандан кийин динге эле басым жасап атабыз. Буюрса, балким дин куткарып кетет деп. Бирок дагы деле коркуч сезими бар. Анткени үй бүлө куруп, ал жолдон чыга албагандар көрүп жатып, анан кайра дагы дин жолуна түшүп, ыйык болгон ушу умра жергесине барып, атайын аракет кылып, мээнетип акча чогултуп барып келип, дагы ушул темадан чыга албагандар бар экени мага учурда коркунуч жаратат. Бирок аракет кылабыз буюрса. Демек, умрага барып келип, намаз окуп жүрүп деле бул жолдон чыга алгандар бар, э? Албетте бар. Мен негизи алардын ал жака барып келген бир тааныш бар болчу. Жашы деле жакшы эле 30га жакындап калган. Башында билген жокмун ал жака барып келгендерин. Кийин уже мындай жакыныраак болгон Instagram аркачаларын берип, анан ошол Instagramдан ошол сүрөттөрүн көрүп калгандан кийин барып келип койгон. Неге десем, ушундай мен бул жолдон чыгуу үчүн ушундай аракет кылдым, бирок чыга албайт экенсиң деп ошолорун ачык айтып бергенден кийин уже менде коркуу сезими бар учурда. Көбүнчөсү бул чатта жана жогоруда да айта кеттиңиз, 10 миңден ашуун мырзалар бар деп, анан көбүнчөсү кайсы улуттун жарандары? Басымдуусу эле кыргыздар, кыргыз улуту. Анан Бишкекте азыр Оштогу билбейм, Ош, Жалал абад, Баткен тараптарды билбейт экенмин. Ал жакта дагы группаларга биз кире албайбыз да. Бишкекте болгон үчүнчө. Биякта атайын местоположенияны таштап, Бишкекте экенин далилдеп, башка группаларга кошула албайсың да, Бишкекте болгон себептүү. Ошол себептүү Бишкектин гана группасына кирген себептүү азыр Бишкекте кыргыз жарандары көп, анан орус жарандары бар. Анан ушу азыраак калган улуттардан бар. Бирок көбүнчөсү басымдуу кыргыздар. Кыргыз мырзаларынын бул жолго түшүп көбүсү себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмне себептен көбөйүп жатат? Мен негизгиси жана Кыргызстанда учурда айыл аймактарында деле, шаар аймактарында деле мондай жакшы жумуштун жоктугунан мигрант ата-энелер көп да. Балдарын албетте кимге таштайт? Ишенген тууганы болот, ага таштайт. Анын чоң баласы болот, же балким башкасы болот, же кошунасы болот. Кошунасынан да зор көргөндөр бар да. Мен ошондон ойлонуп калдым, балким ушул ата-энелердин балдарга ушул жаатта мен баягы кыздарды азырынча жакшы эле сактабашат, бирок ошо балдарды да бул жаатта коргой албай жашашат деген ойдо келдим да. Себеби уже ата-энең жок жаныңда, мондой
беймаралда башкадан качып мына тине салса эмне кыласың өзү сорго жүрсө деген сыяктуу күч колдонуп ошондой жолго түрткү болушу мүмкүн. Анан да бир жолу могул мен да бир бала менен таанышып калдым. Айтышуунча ошо 5-6 бала эле общагада жашап отурушуп эле ичимдик ичип мас болуп эле ошол жерде 5-6 бала баардыгы ошол жерден эле жалпы темага кирип кетишиптир. Ушул балдар менен дагы жашагандан да коркосуң да азырчы жүрүшүрдө. Ошол себептүү ошондой жактары дагы бар. Ошол жол менен киргендер дагы бар. Бирок көбүнчөсү зордук зомбулук менен. Жатаканада жатып эле балдар ичимдик ичишип, анан бири-бирин зордуктап коюшкан. Ошентип темага кирип калгандар бар. Баардыгы азыр ушул жолдо жүрүшөт. Ушул жолдо жүрүшөт. Демек бул жолго келгендердин көбүнчөсү эле зордук зомбулуктун айынан, Көбүнчөсү 80% зордук зомбулуктун айынан. Мисалы, азыркы учурдагы ата-энелерге кайрылууңуз кандай? Учурда өзүм жанагы жогоруда эмне себеп дегенге баса белгилеп айтып кеткендей, мигрант ата-энелер болобу же балким балдарынан алыс жашап аткан ата-энелер болобу, балдарыңарды балким өзүңөр менен алып кетесиңер, балким ырыскыны баягы кумурска берген ырыскыны адамга деле берет дейт эмеспи. Ошол себептүү балким ырыскыбыз Кыргызстанда деле табылып калар деп бул жака эле келип, келечек балдарынын колунда да ошо балдарын наоборот жакшы болуп өсүүнүнө, балдардын жанында болуп, колдоп, ошондой туура эмес жолдорго түшүп калышынан сактануусуна мен кеңеш берет элем. Мисалы, ушул жаатта жүргөн мырзаларга Кыргызстанда негизи эле биздин менталитетибиз башкача, таптакыр башкача көз карашта да. Мисалы, бирөөсү жектейт, бирөөсү жаман көрөт, бирөөсү шылыңдайт. Бул нерсени негизи эле Кыргызстанга деп түшүндүрүү оюңузда барбы? Биз өзүбүздүн оюбуз менен эмес, биз аргасызданган келип калдык депчи, мисалы. Элдин көз карашын өзгөртүү. Эми ал жаатта айтканда чаттарды бизде эмнеге киргенди кыйын кылып салышат. Ал жакта ошо жаңы темага кирип аткандарды киргизбөө максатында да ал жактар эле жазышат, сураныч башка адамдарды бул жака тартпай эле койгулачы, эч кимди бул темага кирип кетишинен мындай коргойлучу кайра адамдарды деп. Ал жакта деле жакшы адамдар бар, анан кээ бирлери эми өздөрү атайлап киргизиши мүмкүн, анан кээ бирлери көбүнчөсү ушул кыйынчылык көргөн себептүү бул жака адамдардын кирүүсүнөн коргошот. Анан бул баягы жөнөкөй эле бирөөгө айтып коюп, бирөө сен менен кайгыңды тең бөлүшүп отурчудай жөнөкөй нерсе эмес да. Бул улуттук тема, Кыргызстан менталитети башка албетте. Эл эмне дейт деп жашайбыз, ошол себептүү буну мындай ачыкка чыгарып айта албайбыз да. Буну только эмне кылабыз, балким ошол группага жазып коебуз, балким анда деле толук чыкпайт да, эми ал группага эмне жазып коесуң. Буну болушунча өзүбүздүн ичибизге сактайбыз, башка эч кимге айта албайбыз. Айтсак туура эмес түшүнүп калат деген ойдо өзүбүздү кыстап эле жашап келебиз. Мен негизи ошентип жашап келем. Байланышкан адамдар менен деле ошондой экенин билем да. Эми бул жаатка өзү атайын кызыгып, аракет кылып кирип калгандарды көрбөптүрмүн да. Ошол бирөөнүн айынан, балким ошо ичимдиктин айынан, балким ошол зордук зомбулуктун айынан гана кирип калгандарды билем да. Анан жөн эле атайлап ушундай жанталашып бияка кызыгып киргендерди билбейт экенмин. Урматтуу Бакыт мырза, биздин студия төрүбүзгө келип, дал ушундай ары сырдуу, ары кайгылуу окуяңыз менен бөлүшүп, калың элге дал ушундай Кыргызстанда эле ушундай окуялар көп болуп жатканын айтып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиз бул алдыга умтулуп, өзгөрөм, мен бул жолдон кетем деп жатканыңыз, бул сиздин эң чоң жетишкендиктериңиздин бири.
Сиз мыктысыз, сиз күчтүүсүз, эч качан чөкпөңүз деп айткым келет. Чоң рахмат. Урматтуу Жылыс Тайм берүүсүнүн көрөрмандары, биздин маек соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө жолукканча саламатта калыңыздар.